биздин армиянын жүрөгүн ошол Баткенге, ушул чек арадагы эң кооптуу болуп аткан жагдайларга жеткизүү турмуштун талабы, реалдуу турмуштун чындык экендигин баарыбыз сезип билип турабыз. Эрте менен 24 баланын өмүрү кыйылды дегенде кандай кырчындай балдар өлүп кетишти. Алардын өмүрүн эч нерсе менен төлөй албайбыз биз. Безопасность любого гражданина это прежде всего, да, сактыгы керек. Анан ошо мен өзгөчө белгилейт элем, ошо биздин жаштар чоң рахмат. Бир да каршы жерибизди эч ким тартып албайт. Ошон үчүн баарыңыздарга сабырдуулук жана биримдүүлүк каалайм. Мындай Фрунзеден алып чыгып эле бул жака ушул Баткенге, Чоңолайга жардам көрсөткөн агаларыбызга рахмат. Бизге деле эме да кыргызстандыктар болуп аткандан кийин жаман эле болуп атабыз, бияктан угабытчы. Жаштарга рахмат дейм, ушундай бүт колунан келген бүт аракетин кылып жазып атканда. Аскер үй-бүлөлөрүнө дагы чоң бир жардам көрсөтсөк. Аскер үй-бүлөлөрү себеп дегенде мамлекет жардам бериш керек, туура. Мамлекет жардам берген башка. Бирок биз өзүбүз дагы ошолорго канчалык жардам берсек, ошончолук дух алат. Мына ушул көрүнүшкө баарыңыздарды чакырабыз, өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп, ошол чыныгы муктаж болуп аткан жарандарга жеткизүүгө биз өзүбүз кепилдик берип атабыз. Буюрса өзүбүз ушул нерсени жетишине дагы ошол жерге таркашына чейин биз башында турабыз буюрса. Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасынын 2-чи филиалында сонун жаңылык. Улукбектин катталуучуларына ар жекшемби сиздер үчүн тиш жулуу акысыз. Дареги Достоевский метросу, Самотечная көчөсү 17, метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт: хирургия, терапия, ортопедия, ортодонтия, имплантация, брекет система. 24 саат жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Бизде рентген жана консультация акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Саламатсыздарбы достор, мына өзүбүздүн мекенибиздин кадырын, өлкөбүздөгү тынчтыктын мындай бир баасын сезип аткан жагдайыбыз, учурубуз. Мына кыргыз мамлекетиндеги жарандарыбыз ушул чет жактан душман келгенде бир муштумдай биригип, өзүнүн ынтымагын көрсөтүп, ушунчалык биримдиктүүлүгүбүздү көрсөтүп турган чак. Муну көрүп атабыз. Бардык жерде ушул жүрөгүндө мекенге болгон сүйүүсү бар ар бир жаран өзүнүн салымын кошуп, Баткендеги жагдайга, Чоңолайдагы жагдайга өзүнүн кайдыгер эместигин, өзүнүн салымын жаратып келатат. Мына бардык окуядан баарыңыздар маалым эле, сиздерге кайталаштын кереги жок. Урматтуу достор, биз азыр Бишкекте Акунбаева менен Баха көчөсүнүн кесилишинде бир элдик штаб деп ушул горячий точкага жеткизе турган жагдайды өзүбүз кепилдик алып, мына бул жакта азыр ар бирине сүйлөтөбүз жигиттерге. Кепилдикти мындай өз мойнубузга жоопкерчиликти алып, ошол эң бүгүнкү күндө муктаж болуп аткан жагдайлар эмнеде болуп атат? Биздин ошол аскерлерге, эвакуациядагы биздин жарандарга аз да болсо салым кошолу деген максат менен бүгүнкү чыгарылышты тартууга аргасыз болуп атабыз. Урматтуу чет элдеги биздин мигранттар, өзүңүздөр келе албасаңыздар дагы жүрөгүңүздөрдөгү бул жактагы сүйүүңүздөрдү, бул жактагы акыбалды көрүп билип турасыздар. Салым кошом деп аткан болсоңуздар, биз сиздерге реквизиттерди кошобуз. Бизге кандай ишенсеңиздер, мына бул жактагы жигиттердин баарына ошондой ишенсеңиздер болот. Биз жетишине ошол горячий точкага сиздердин салымыңыздар барышын кепилдеп, ушул видеонун жыйынтыгы ошол жакта элге жетип аткандыгы менен сиздерге отчеттук видеолорду көрсөтөбүз. Азыр элге эң биринчи ушул бүгүнкү тамак аш маселеси, күнүмдүк тиричиликке керектелүүчү жагдайларда. Ал эми мына дагы бир жагдай, бул мамлекеттик деңгээлде деп айтат турган болсок, биздин армиянын жүрөгүн ошол Баткенге, ушул чек арадагы эң кооптуу болуп аткан жагдайларга жеткизүү турмуштун талабы, реалдуу турмуштун чындык экендигин баарыбыз сезип билип турабыз. Эми муну өлкө жетекчилери, бийлик, мен оюмча буга дагы бир реакция кылып, дагы бир өздөрүнүн
кардиналдуу чечимдерине барат деген ойдобуз. Биз азыр тек гана ушул элибизге, жерибизге жардам бере турган жагдайды түзүп, ушул жактагы мекендештерибиздин башын бириктирип, төсү көрүнгөн ушул өзүнүн ишкердик чөйрөсүндө жана башка тармактарда салым кылып аткан жигиттердин баарысын башын бириктирип атабыз. Биздин ушул элдик штаб Баткен жана Чоңолайга деп аскерлерге жардамдарды узатуу максатында кылып атабыз. Мына азыр боз үй тигилип атат бул жака. Өзүңүздөр келсеңиздер күнү түнү бул жерде жигиттер кабыл алып, каттап, анан аны ошол тийиштүү жерлерге жеткизүүгө аракетибизде жумшайбыз. Анда мына өзүңүздөр сүйүп жүргөн уулуңуздар десек болот. Мына Бусурманкул Абдибаев уулу биздин чемпион жигит демилге көтөрүп, бул дагы азыр ушул нерсеге кайдыгер карабай ишке кошулуп атасың. Эмне деп кайрылып, кандай деп пикир билдиресиң ушул? Саламатсыздарбы, урматтуу коомчулук? Азыр эми баарыбызга маалым, ар бир кыргызстандыктын жүрөгү ооруп, жүрөгү канап турган учур. Биз ушундай биримдиктүү эл экендигибизди ушундай кыйынчылыкта гана көргөзө алабыз. Бүгүнкү күндө республикабыздын ар кайсы жактарында ушундай элдик штабтар ачылып, мамлекеттик деңгээлде жана мындай активисттердин арасында дагы ушундай топтолуп жардамдар уюштурулуп атат. Ошолордун катарында биз дагы элдик штабты Акунбаева Баха көчөсүндө ушул жигиттер, ушул жерде турган бардык жигиттер менен чогуу биргеликтүү идея көтөрүп ачтык. Кудай буйрса, Фрунзеге жакын. Фрунзеге жакын жерде. Кудай буйрса, мына Улук мырза дагы айткандай, ушул өзүбүз дагы достор, ушул жерде турган адамдар да салымыбызды кошуп атабыз, жана ошо сиздер дагы салымыбызды кошобуз десеңиздер, бул жактарга реквизиттерди калтырабыз. Жана ошондой эле ушул жердеги чогулган бардык товарларга өз жоопкерчилигибизди алып, Кудай буйрса, горячий ошо точкаларга жеткиргенге болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Өлкөбүздө тынчтык, амандык болсун. Ушундай кыргыздай биримдиктүү эл дүйнөдө жок деп ойлойм. Ушундай биримдикте тура турган болсок, бизди эч ким жеңе албайт. Бир да карыш жерибизди эч ким тартып ала албайт. Ошон үчүн баарыңыздарга сабырдуулук жана биримдүүлүк каалайм. Чоң рахмат. Дагы бир өзүбүздүн патриот жигиттерибиздин бири Каниет мырза. Мына урматтуу туугандар, элдик штаб деп ат айтып тургандай, бул штаб элдин штабы, сиздердин штабыңыздар бул жер. Өзүңүздөр түздөн түз көзөмөлдөсөңүздөр болот. Могул жерде турган жигиттердин баары бири-бирине тууган же тааныш эмес. Ошо интернет аркылуу өздөрү ушул жерге келип отурат. Сиздер дагы келип, ушул жерден комиссиянын курамы болуп кааласа көзөмөлдөсө болот. Ушул жерден баягы баардыгы ачык айкын көрүнүп турат. Азыр өзүңүздөр билесиздер, ушундай заманда жашап атабыз. Ушундай кайрымдуулук учурда дагы ишенбөөчүлүк өтө көп экен. Ошондуктан элдик штаб деп сиздердин атыңыздардан койдук. Анан дагы Улук мырза айткандай, Бусурманкул мырза айткандай, биз ошол даректерге өзүбүз ар бирин жеткирип, жана ошондой эле ошолордун ар бирин тең Кудай буйрса видео кылып, фоточот кылып беребиз. Колдон келген аракетти кылабыз. Сиздер дагы бизге кошулуңуздар, жүрөгүңүздөрдү ойготуңуздар демекчибиз. Азыр ушул Fighter KG деген спорт клуб бар. Ошонун төрагасы, башчысы, капитаны Бексултан мырзага сөз берелем да. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Бүгүн мына бул жакта деле элдик штаб ачылды. Дарегени сиздерге айтып кетти. Ушул идеяны көтөргөн мо жигиттерибизге Улукбек, Бусурманкул, бул жакта көп жаштар бар. Аллах разы болсун. Биздин кыргызстандыктарга кайрылып кетсек, колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип кетиңиздер. Ушул жакта түнү күнү волонтерлор, жигиттер болот. Буйрса ушул гуманитардык жардам бизде ошо Баткен, Чоңолай, эмне горячий точкаларга жеткирилет. Буйрса иншаллах келип жардам берип кетиңиздер. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Азыр бул жактан көрүп атабыз, 1 килограммдап же 1 литр майды алып чыгып өзүнүн салымын кошуп кетип аткан мекендештерди көрүп мындай жүрөгүбүз эзилет ар бирибиздинчи. Анан дагы бир жагдай, мына бул жакта ушул бир агабыз келди. Аты жөнүңүз кандай? Атым эсен келди. Эсен келди. Мына сиз азыр буга чейин ушул фураларды жеткизүү маселесине бизге жардам берем деп келдиңиз. Ооба. Кайсы жактардан
Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз жалгыз эместигибиз мына көрүнүп турат, Кудайга шүгүр. Аллахым барыбызды колдогон болсун. Ушундай жигиттерди көрүп, ушундай элдерди көрүп, кандай бир жүрөгүң жылыйт экен да. Азыр Улукбек айтмакчы, 1 килограмм кум шекерини, 1 литр майын алып чыгып берип атышат. Алып келиңиздер, баарыңыздар ушул ачык айкындуу ушундай мезгилде жардам бербесек, кайсы учурда жардам беребиз. Биз Чоң Алай Транс, Чоң Алай районунун мынау шоферлор бардыгы биригип ушул жүктү жеткирип беребиз деп мойнубузга алдык. Кудай кааласа бул жигиттердин күчү менен топтолгон жүктү жеткирип беришти, мойнубузга алдык, жеткирип беребиз иншаллах. Чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Мына ушундай учурларда биздин ынтымагыбыз, биримдигибиз көрүнөт. Мен ойлойм, буйруса бул күндөр дагы өтөт. Бул күндөрдө дагы бизге бир мындай сабак болуп атат. Кыргыз эли, биздин ата бабаларыбыз мындай күндөрдүн далайын өткөргөн, мындан да кыйын кырдаалдарда маселелер чечкен. Эми мен ойлойм, буйруса бул түндүн да күнү бар. Жакшылык болот, буйруса өлкөбүз өнүккөн өлкөлөрдүн катарында болот. Ошон үчүн ушундай жаштарыбыз ынтымакта, биримдикте болсок, буйруса келечек кең болот. Азыр мына ушул урматтуу достор, биз бардык нерсеге жетишпейбиз, бирок биз өзүбүз жоопкерчиликти алып атабыз. Мына жаштар өзүңүздөр көргөндөй төөсү көрүнгөн жигиттер. Анан ушул жерде ушул иш-чараны баарысын карап, көзөмөлдөп, жоопкерчиликти карап, бардык ишти уюштуруп аткан бул жакта бир инибиз бар, Абдулла деген. Бул жигитке бизге кандай ишенсеңиздер, ушул жигитке да ушундай ишенсеңиздер болот. Азыр ушул реквизиттерди жарыялайбыз, дагы бир кайталайм. Мына аз эле убакыттын ичинде канча болду азыр? Азыр бул жакта ошол 1 сааттын ар жак бер жагында ушул жерде ушундай иш-чаралар болду. Мына канча азыр келип аткандар, ушу 200 сомго чейин келип берип кетип аткандар болуп атат. Жалпы канча акча чогулду, болжолду азыр? Азыр бул жакта 70-80 миң акча чогулуп калды. Кудай буйруса, анан бардык адамдар бул жерде элибиз аты жөндөрү жазылып атат. Аты жөнү жазылып, телефон номерине чейин жазылып, бардыгын тактап бул жака жазып атабыз. Анан ар бир адам бул жака келгендер 1 килограмм кум шекер болобу, май болобу, бардык нерсесин алып келип жатат. Ошон үчүн азыр кыргыз элиме кайрыларым, ушундай күндө биз бирикпесек, башка күндө бириге албайбыз. Аллах бар, бул күндөр бардыгы өтүп кетет. Бирок биз бүгүн сабыр кылып чыдап коюш керек. Ошон үчүн бардык мекендештериме, бардык кыргыз элиме кайрылам. Ушундай күндө жардамыңыздар, аябаңыздар. Көп түкүрсө көл болот дейт. Биз бул кыйынчылык күндөн жеңиш менен чыгып кетебиз, Кудай буйруса. Барыңыздар ушул жерге Акунбаева Баха көчөсүнө келиңиздер. Фрунзенин жанында. Фрунзенин жанында колуңуздардан кичинекей жардам болсо да келип, жардамыңыздарды берип, мекенибиз үчүн өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Чоң рахмат. Волонтерлорду дагы чакырып бул жактагы жардам берсе болот. Жаштарды, волонтерлорду баарын чакырабыз, ушул жерге келип, биз ал жака барбасак да бул жактан жардам берип, дуа кылып туруп туралы. Чоң рахмат. Жүк алып келатасызбы экен, мына. Бир ооз сөз сизге мында, келиңиз эми. Мына ушундай ыңгайлуу мындай Фрунзеден алып чыгып эле бул жака ушул Баткенге, Чоң Алайга жардам көрсөткөн агаларыбызга рахмат. Мондай эң керектүү болгон азыктар менен эме кылып атат. Аты жөнүңүз кандай бекен? Жантай. Жантай бекен. Жантай Нурдан. Жантай. Өкүңүздөр чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар. Анан бул Фрунзе сода борбору дагы ушул жерде бизге жакшы шартты түзүп берип атат, кыйынчылыктары жок эле. Анан бул жактагы ушул Фрунзенин жамааты коробкаларга, ушул упаковкасына анан өздөрүнүн да салымыбызды кошобуз деп атат. Буга да терең таазим, рахмат. Каниет мырза, мына сиз былтыр дагы ушул жагдайда Баткенге барып жардам көрсөтүп, ушул муктаж адамдарга көмөк көрсөтүп келгенсиздер да. Кандай болду эле? Анан быйыл ушул нерсени кантип мындай бир жакшы сабак алдыңар да? Кандай кылсак болот азыр? Быйыл былтыр баягы аяк жагында өрткөнүп кеткен заставага контейнерден үй куруп бергенбиз. Быйыл болсо Кудай буйруса чоң план кылып атабыз. Улук мырза өзүңүз менен дагы бирге дегендей ушул аскер үй бүлөлөрүнө дагы чоң бир жардам көрсөтсөк. Аскер үй бүлөлөрү себеп дегенде мамлекет жардам бериш керек, туура. Мамлекет жардам берген башка. Бирок биз өзүбүз дагы ошолорго канчалык жардам берсек, ошончолук дух алат дегендей. Себеп дегенде азыр
аскерлер ошол жерде согушта жүрсө, үй бүлөсү болсо ар кайсы жерде качып жүргөн учурлары болуп атат. Ошол себептен аскерлердин өздөрүнө гана эмес, аскерлердин жалпы үй бүлөлөрүнө жардам берели деп өзгөчөлүктү киргиздик. Сиздер берген жардам Кудай буйрса аскер үй бүлөлөрүнө жана ошондой эле карапайым калкка толук түрдө жетет. Дагы бир жолу кошумчалап айта кетип турган нерсе, биз өзүбүз барып Кудай буйрса жеткирип, жана Инстаграмда дагы элдик штаб деген баракча бар. Ошол жерге толук түрдө бардыгын отчетторун киргизип турабыз. Ал эми чет жакта мекендештер жогоруда Улук мырза айткандай эле алдыдагы реквизиттерге которсоңуздар, бул жердеги жоопкерчиликти жигиттер өздөрү бардыгына отчет берет. Мына урматтуу достор, бул жакка ушул курум жерден чыгып, өздөрүнүн жөн кетпей салым кошуп кетем деген мекендештерибиз, мына апаларыбыздын бири. Аты жөнүңүз кандай апа? Мен атым Диларам. Эли жерибизге кандай каалоо айтасыз? Эли жерибизге кандай каалоо айткым келет эле. Эли жерибизде тынчтык болсун деп каалайбыз да. Мына ушул Баткен жергесинде мындай каргашалуу окуя болгондон бери биз канчалык алыста жүрсөк дагы биздин жүрөгүбүз оорутат, жүрөгүм канап атат. Мен ал жакта Баткен шаарында досторум бар. Күндө звонок кылып сүйлөшүп атам. Эртең менен ал да ыйлады, мен да ыйладым. Неге биздин балдар, карыган аксакал чалдар, кемпирлер, жаш балдар талалап чуркап көчөдө жүрүп, талаларда чуркап жүрүш керек? Жүрөгүң ооруй турган окуя болуп атат. Билбейм, эчтеке деп айта албайм, сөз жок. Мына бул жакка салым кылып кетип атасыз, аныңызга рахмат. Биздин салымыбыз ал бир эле мындай неме, мына эртең менен 24 баланын өмүрү кыйылды дегенде кандай кырчындай балдар өлүп кетишти. Алардын өмүрүн эч нерсе менен төлөй албайбыз биз. Алардын ордун эч нерсе менен толуктай албайбыз. Бирок көп бириксе көл болот дейт. Ушундай да кыргыз элим ушундай биригип, ынтымак болуп, бирге болсо дагы ушул Баткен элине жардамыбызды берсек деп ушул жерге келип отургандардын бардыгына ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат апа. Жергебизде тынчтык болсун, ушул душмандардын мизи кайтарылсын, Алла өзү эле биздин элди колдосун деп айтам ушул. Чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Бар болуңуз. Мына урматтуу көрөрмандар, кийимин кийимдей, тамагын тамактай, не муктаждык колунан кандай салымдар болсо баарын көрсөтүп аткан биздин ушундай жигиттер бар болсун. Саламатсызбы? Чоң рахмат эже. Аты жөнүңүз ким? Айзирек. Айзирек? Азаматсыз моундай. Чоң рахмат. Мына ушундай биздин кайдыгер карабаган жарандардын баары келип мына ушул жерде колунан келген баардык жардамын көрсөтүп атат. Баарыңыздарды чакырабыз. Ушундай кыйын кырдаалда ынтымагыбызды бекемдеп, ушул ситуациядан чогуу чыгып кетели, буйруса жерибизде тынчтык болсун. Чоң рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, бул азаматыбыз ооба буйруса иштин башталганына аз эле убакыт болду. Бирок жүрөк жылытарлык чоң жардамдарды алып атабыз. Бул жактан супермаркет жаныбызда болгондуктан ар бир адам кирип чыгып эле ушул керектүү нерселерди, турмуш тиричиликке эң зарыл болгон нерселерди бизге азыр таштап кетет. Алла ыраазы болсун ар бириңиздерге, буйруса биримдик негизинде ошо тынчтыкка жетебиз. Ушундай элим, жерим деген жанагындай сөз бекеринен чыккан эмес Кыргызда. Эл четине жоо келсе, жан аяган жигитпи деген сөз бул турмуштун ушундай бир сабагынан чыккан сөздөр десек болот. Биздин ата-бабаларыбыз ушундай учкул сөздөрдү осуят кылган, ошондуктан мына ушундай жигиттерибиз келип өздөрүнүн көмөгүн көрсөтүп атат. Мына эң жакшы да мындайлар бышырып жүрбөй, мына тез татымдар. Аты жөнүңүз кандай? Максат. Сизге чоң рахмат. Ушундай биздин жоокерлерге, муктаж үй бүлөлөргө бүгүн салым кылып атасыздар, бар болуңуздар. Урматтуу достор, бул аты жөнү кандай? Адлет, Асанкан. Адлет мырза. Мына бул жакка азыр 5 мешок унду алып келип, мынага бүктөдү. Чоң рахмат. Ден соолукта бол. Ушундай патриот жигиттерибиз көп болсун. Эки ооз сөз сенде анда. Ошо эми элибиз, жерибиз болбосо биз эч ким эмеспиз да. Чоң рахмат. Макул. Ийгилик болсун. Сиздерге да ийгилик, сиздерге. Макул. Жок, бака кылбайбы.
Bunun жерге кирсеңиз, ошол кирсеңиз. Мына урматтуу көрөрмандар, кыргыз элине ушул мамлекетибизге өзүнүн эбегейсиз ушул ислам чөйрөсүндө салымы чоң инсандардын бири. Мына Өзбек ажы устатыбыз да келди. Мына бул жака өзүнүн көмөгүн көрсөткөнү, ушул эли жерибизге bir salım kılalı dep. Анан şu бүгүнкү акыбал боюнча эли журтубузга эмне деп сөз айтасыз? Bismillahirrahmanirrahim. Eң биринчи ушул биздин өлкөбүзгө ушундай мүшкүл түшкөнү албетте аябай өкүнүчтүү. Өзүбүздүн эле жаныбыздагы бир туугандар, мусулман бир туугандардын тарабынан бизди көздөй агрессия кылганы бул албетте эң жагымсыз. Бул Алла Таалага жакпаган иш. Албетте бул эки элдин ортосундагы тынчтыкты бузуу, бул мусулманчылыкта эң чоң күнөөлөрдөн ушундай адамдарды өлтүрүп, үйлөрүн өртөп, кордук көргөзгөн аябай ыплас, аябай оор күнөөлөрдөн болуп келет. Мен ошо тажик бир туугандарды чакырмакмын. Токтоткула жер баарыбызга жетиштүү. Бирөөнүн жерин базалоо арам. Бул нерсени токтоткула деп суранат бетер элем, кайрылар элем. Аны элибизге сабырдуулукту, ынтымактуулукту, ушундай кыйынчылыкта өзгөчө жаштар бүт жерде ушундай акциялар өткөрүп атат. Алла разы болсун, түнү күнү жаштар иштеп атат, чогултуп атат, күйүп атат элибиздин ушу эмесине. Кан тапшырып атат, башка кылып атат. Биз да баарыбыз күйүп атабыз, дуа кылып атабыз. Ошо элдерден да ушу суранабыз, ынтымакта болойлу, фитналарды токтотойлу, биримдүү болойлу. Ушул убакта бир жакадан баш бир жеңден кол дегендей баарыбыз бир болойлу. Келүүбүздөн колубуздан келген жардамыбызды баарыбыз көргөзөйлү. Укаташ тарабынанбы, кийимге чейби, төшөнчү, дары дармекпи, эмне колубуздан келсе, эч кимибиз кайдыгер болбойлу. Мен жаштарга рахмат дейм, ушундай бүт колунан келген бүт аракетин кылып жазып атканда, ал эмес ушу барганга даярбыз деп ушинтип атканда, албетте баарыбызга парыз мекенди коргоо, эгерде керек болсо баарыбыз барганга даяр болушубуз керек. Алла Таала бизге ийгилик берсин, бизге жеңиш берсин. Ар кандай душмандардын ишин ойрон кылсын. Бизде ушундай согуштар болбосун. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Буюрсайм ушул акыбалдан биздин өлкөбүз чыгып өтөт. Иншалла аман-эсен чыгып кетебиз. Элибиздин биримдиги ушундай болуп турса буюрса. Ооба, иншалла. Чоң рахмат Ажиканда. Рахмат. Ажикен каттап. Жомдай. Şu birinci soldatlarga ne gerek bolsa alıp berip Андан сырткары эртең ушул кийим кечелерден, анан жана коляска, жанагындай кийим кечелер алып келебиз. Ооруканага муктаждык жаралган жагдайларды уюштурат. Арнислерди дары-дармек, дагы ушу туугандарыбыздан арнислер чогултуп беребиз. Чоң рахмат Ажике. Денсаулыгыңыз рахмат. Чоң рахмат жигиттер. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Мына эжекебиз боюнда бар экен. Ушул өлкөбүздөгү акыбал боюнча кайдыгер карабай келгениңизге рахмат. Эки ооз сөз эже сизден анда. Эмне кылабыз? Баарыбыз бирдикте болсок, конечно, баарын жегебиз. Болду. Мындан нары баарыбыз эме сабак болсо деп ойлойбуз, чтобы эч кимибиз ушинтип. Биздин мисалы ойлойм, мне кажется, за то, что мы добрые, ошондой болот атат да. Уже өздөрүнө ответ кылсак, может быть, мындай экинчи кайталанбайт. Чоң рахмат эже. Баарыбыз ынтымакта жеңебиз.
Бул ким алып келди бияқта? Сиздер алып келдиңиздер, Чоң рахмат. Коробкалар менен бүт номерация кылгыла жигиттер. Меңиңиздер, Алла разы болсун. Эки ооз сөз сизден анда. Эми силерге рахмат түшүнтүп, чогултуп жардам берип атканыңарга. Сизге рахмат, ушундай. Силерге да рахмат, Алла разы болсун барыңыздар. Элим жерим деп ушундай жүрөгүңүздөгү мекенчилдик сезимиңизди эме кылып аткандыгыңызга рахмат. Мына бул жактан дагы ушундай азаматтарыбыз өзүнүн салымын кошуп атат. Каттап бул жактан ат жөнүңүз кандай? Кыргыз элибизде, жерибизде тынччылык болсун деп аман Алла разы болсун. Чоң рахмат. Каяктан болосуз? Мен Токтогулдан болом. Токтогулдан. Баткенге баргансызбы? Жок. Чоңалайгачы? Жок. Токтогулга эле баргам. Качан барайын деп атасыз? Баткенгеби? Жок, бара албайм. Могу кырдаал боюнча мындай салым кылып өзүңүздөрдүн Мен жолдошум МЧСте иштейт. Ошо как раз эме кылып бүгүн дагы стрельбищага барып ушинтип даярданып өтүшөт да. Ошо интернеттен көрүп алып эле ошо эметип атабыз вообще. Кандай ойлойсуң? Бунун жалакасы кандай болушу мүмкүн? Ой, бизге деле эме да деле кыргызстандыктар болуп аткандан кийин жаман эле болуп атабыз, бияктан угабылчы. Ошо. Эмне кылсак болбойт эле, сиздин оюңузча кандай? Мен эмелерден эле көрүп атам, мен тажиктерден элечи. Бизден деле эч нерсе кеткен жок го дейм. Ошолордон болот. Ак жол анда, чоң рахмат. Силерге да рахмат, ушинтип чогултуп. Дагы келе. Атыңыз ким? Улан. Улан. Assalamu алейкум. Чоң рахмат. Сиз бул жакка дары дармектер менен көмөктөшөйүн деп эме кылып турсуз, чоң эң муктаж жарандарга керек бул нерсе абдан. Медикамент полный, медикамент. Улан мырза кандай ойлойсуз эми? Кантип бул нерсени алдын алышыбыз керек? Эми кандай болсо биз бул жагдайга кириптер болбойбуз? Мындай мамлекеттен келип чечилиш керек го дейм, баягы эле. Элдердин айла жок ушундай эле жардам берип тура алабыз, башка колдон келишинче. Ошо. Жан татабыздар, Ооба, жаздык. Чоң рахмат. Бар болуңуз, рахмат. Список жазылат мондайчы, мындай жазылып. Ошо негизи акчалай жакшы. берген турабы? Ал жактан бизге азыр список жөнөтүп атат, райондон акимчи. Ошого карата алып анан жиберебиз Кудай бурса. Хорошо, ушундай кылалы. Атыңыз ким? Атыңыз ким? Марат. Анткени эмне алып чыгам билбейм. Туура. Биз продукттан да бар арзаныраак кылып алабыз да базарданчы. Көбүрөөк алыш керек. Туура. Азыр биз акчалай алганыбыз да жакшы болот окшойт. Себеби дрон сатып алынат экен да, дрон, рация ошол үчүн акчалай дагы болсо жакшы болот. Ким? Рахмат, Алла разы болсун. Номериңизди айтып коесузбу? 550. Мына урматтуу көрөрмандар, элдик штабтын ушул иш-чарасында азыр саат 10 болуп атат. Азыркыга чейин ушул соода түйүнүнө келгендер, жалпы эле ушу өзүнүн салымын кошом деген адамдар келип атат. Мындай аягы тыйылбайт деп айтсак болот. Бул жакшы жагдай. Ошол эле учурда азыр биздин агайыбыз Кенжебек Чекиров агай дагы келип калдыңыз агай. Кош келипсиз. Эми Кыргызстандагы акыбал, өзгөчө ошол Баткенде, Чоңалайдагы жагдай боюнча мындай баарыбызга эле белгилүү. Ошончо дагы бул жагдайга мен мындай эми интеллигенциянын каармандары деп айтсак болот. Сизге суроо бергим келет да. Бул жагдайды эми биз баарыбыз айтып атабыз, баары жапатырмак эл материалдык жактан берип атат, моралдык мындай бир финансылык жактан, тамак аш деги бул жактан ат салдырбай атабыз эч жака. Ал эми ал жактагы жагдайда ошо моралдык жактан, психологиялык жактан чоң удар болду да. Анан бул жерден сиз эмне деп пикир айтасыз? Деги эле ушул акылыңыздан, өзүңүздүн насаатыңыздан уккубуз келип атат. Биринчиден ошо
кыргыз элибиздин канча башыбыздан өткөргөн оор кырдаалдарды көрүп келатабыз. Ошо абдан мен канча дүйнөнү спорт аркылуу элдерди көрүп салыштырат экенбиз. Ошого ой жүгүртсөм, кыргыз эли, коому, карапайым эл ушунчалык кандай элге мүшкүл түшпөсүн, бат чогулуп, бат мобилизацияланып, бирин-бирин колдоп, үгүттөп кеткенге абдан өзүбүздүн ички кылымдап келаткан өзүбүздүн духубуз, рухубуз ошону тең түрткү берет деп ойлойм да. Алдын ала кандай нерселер жетишпестик болуп калды, бизден эмне мүчүлүштүктөр болуп калды, же биз дагы бул нерсени болтурбаш үчүн эми кандай кылышыбыз керек дегендей бир түйүн болуп атпайбы? Бул нерсени чече турган бүгүн ушуга негизги ой ушунда болуш керек деп ойлойм да. Эми ушу интеллигенция өкүлдөрү катары сиз кандай деп чечмексиз ошо түйүндү? Бирөөнүн ордунда болуп туруп өзүмдүн оюмду айтам деген абдан оор. Бул чоң жоопкерчилик да, молук биринчиден. Ички саясат бар, тышкы саясат бар, жана внешний разведка деген бар. Ошонун баары ар бир ички тышкы кыймылдын баарын кайсы кошуна мамлекеттерде эмне болуп жатат, эмне кыймыл болуп жатат. Муну бир ай эмес, жарым жыл мурун, бир жыл мурун даже керек болсо ошол эки тышкы чалгындоо деген нерселер болуш керек. Ошонун баары бул бир эле дипломатия, Министерство иностранных дел эмес, ошол эки погранвойска, өзүнчө спецвойска, разведывательный сеть деген, аналитикалык сеть деген болуш керек. Ошонун баары иштеп, алдын ала ошо ар бир кыймыл биздин чек арабыздын аркы жагында эмне болуп атканын, кандай дем алып атканын, ошонун баарын анализдеп боло турган нерсени алдын ала билип, ошону келтирбегенге аракет кылыш керек да. Анан экинчи нерсе деп айтсак болобу билбейм, ошону жанагы чоң саясат деген нерсем ошо чек араларды демаркация, делимитизация деген нерсени ошону кандай болбосун эртеликке чечиш керек да. Ошону тууралап чечиш керек. Бир кадам болсо дагы ошону алдыга жылыш керек. Эң башкысы адамдын өлүмдөрүн алып келбеш керек да. Эң биринчи ошо улуттук коопчулук деген нерсе. Кичинекей бала болобу, улуу киши болобу, ар бир адамдын өлүмү болбош керек да. Бул жерден ошо мамлекеттин улуттук сактыгы. Анан ошо биздин немелерге айтат элем, эми жол башчыларыбызга эрте оперативный, мобилдүү түрдө, дипломатиялык түрдө, муну кандай согуш болбосун дипломатиялык түрдө чечкенге бүтүрүш керек да. Бат-баттан ички, тышкы саясатты терс-терс. Ошо колунан келе турган адамдарды так-так коюп, терс-терс бүтүрө турган адамдар профессионалдуу түрдө бүтүрсө, мен ойлойм ошо өлүмгө жеткирбеш керек мындан ары. Бул нерсе чоң сабак, бир эле жолу болгон жок да. Бул бир эле жолу болгон жок. Өкүнүчтүүсү да. Анан кайра эле анан кыргыз эли жакшы чогулдук, анан минттик деген нерсе бул күнүмдүк нерсе, көнүмүшкө адат болбош керек да. Бул мен ойлойм ар бир элдин тынччылыгы эң биринчи иретте турган, эң биринчи конституциянын ошол экен, безопасность любого гражданина это прежде всего да, сактыгы керек. Анан ошо мен өзгөчө белгилейт элем, ошо биздин жаштар чоң рахмат. Ой калчаган, оозунда сөзү бар инсандардан да ушундай пикир билүүнү күтүп аттык элем. Мына жакшы өзүңүздүн сөзүңүздү уктук. Бар болуңуз, денсаулыкта болуңуз, чоң рахмат. Тынчтык болсун, аман эсен бололу. Рахмат. Мына бул жакта дагы мына түн бир окумга чейин биздин жүрөгүндө мекендеген сезими күчтүү жигиттер ушундай интернеттен көрүп алып келатышат. Assalamu alaikum. Аты жөнүңүз кандай? Улан менин атым. Улан байке, бул жакка ушул жардамга муктаж бүгүн эң керектүү тамак аштардан алып келипсиздер. Рахмат ал үчүн. Кандай сезимдер болуп атат? Мындай өзүңүздүн ички дүйнөңүз менен бөлүшүп кетсеңиз. Эми кыргыз элим үчүн күйөөбүз да ошо колубуздан келген жардамыбызды берели деп келдик. Ар дайым кыргыз элimiz үчүн даярбыз. Азыр кыйын эле болуп атат. Ичибиз күйүп, жака барганга даже даярбыз. Тынчтык эле болсун, согуштан ары кылсын Кудайым.
Кыргызстандын өнүгүп өсө берсин. Ар дайым алдыда бололу. Чоң рахмат. Тынчтык берсин Кыргызстанга. Берекесин берсин сизге. Чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Азыр мекенибизде, өлкөбүздө кырдаал аябай курч болуп жатат. Ошол жакта жүргөн биздин бир туугандарга Алла таалам ден соолук, күч кубат берсин. Негизи бул нерсе кайталанбаш керек эле, бирок бардыгы тең Алланын каалоосу дейт. Буюрса ушу менен жакшы болуп кетет деп ишеничтебиз. Кыргыз элибизге, кыргыз жерибизге тошулук болсун, согуш болбосун, согуш эчкимге кереги жок. Ар дайым өзүбүздүн элибизге, жерибиз үчүн кызмат кылганга, көмөк көрсөткөнгө ар дайым дайынбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Сизге дагы рахмат. Ушундай көйгөйдү көтөрүп, элге ушинтип жардам берип, өзүңүздөрдүн убактыңыздарды бөлүп ушул жерде турганыңыздарга дагы силерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, иш-чара дагы да уланууда. Азыр ушул Чоңалайдагы жагдай боюнча Чоңалай коомдук фонду бар. Дал ошол коомдук фондду ушул агаларыбыз өзүнүн ишмердүүлүгүн, мындай бир кайраттуулугун көрсөтүп, ар дайым мындай бир оор кыйыш күндөрдө жардамын көрсөтүп келатат. Мына төрага катары сиз жыйынтыгы кандай деп сөз айтасыз? Мына жагдайда кандай иш-чараларды пландап атасыздар? Эмнелер жүрүп атат? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мына азыр Баткенде Чоңалайда ушундай кыйын кырдаалга байланыштуу биз дагы үйдө жөнүнө жатып алган жокпуз. Чыгып алып ушу колубуздан келген аракеттерди кылып атабыз. Аяктагы өзүбүздүн эмелер жердештер менен сүйлөшүп, эмне керек болсо ошонун эмесинде жүрөбүз. Азыр аяка ушу дрондор, жанагындай зарядниктер телефонго, жанагындай рациялар сүйлөшкөнгө ошондой муктаж техникалык нерселер керек экен. Эми биз жакта азыр эми тамак аш, жанагы көрпө төшөк бардыгы жетиштүү экен. Ушу жетишсиз нерселерди алып берели деп азыр ушу чоңалайлык жердештер мына фонд Чоңалай демилгес фонд бүркмеси, фонд жамааты чыгып алып ушу азыр ушу акча чогултуп атабыз. Кудай кааласа мына азыр 400 миңден ашык чогулттук. Кудай кааласа ошо айтылган нерселерди дагы да эрте да чогултуп, ушу муктаждык нерселерди жеткиргенге Кудай кааласа аракет кылабыз. Ошонун үстүндөбүз. Түнү күндү Кудай кааласа биз дагы жөн олтурбайбыз. Ушу туулган жерим топурак алтын дейт. Ошо туулган жерибиз үчүн керек болсо эч нерсени биз аябайбыз. Ошону аракеттенебиз. Аракетиңизге береке, ден соолукта болуңуздар. Дайым буюрса ошол ишиңе ийгилик, сен дагы жакшы немелерди кылып атасың. Чоң дайым ушу эл үчүн кызмат кылып атасың. Чоң рахмат. Урматтуу достор, ушул Баткендеги жана Чоңалайдагы болуп жаткан жагдайлар үчүн эң биринчи муктаждыктар болуп аткан бул ушул өзүңүздөр көрүп турган товарлар. Мына ушундай жагдай бүгүнкү күндө аба менен суудай керек болуп атат. Ошол эвакуациядагы жарандарга мына ушул көрүнүшкө баарыңыздарды чакырабыз, өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп, ошол чыныгы муктаж болуп аткан жарандарга жеткизүүгө биз өзүбүз кепилдик берип атабыз. Буюрса өзүбүз ушул нерсени жетишине дагы ошол жерге таркашына чейин биз башында турабыз буюрса. Анда биздин замандаштардан көптөр сурап атат, эмнени алып барып берсек болот деп. Мына биз алып аткандай эле бул жерге балдарга керектүү памперстер, андан сырткары аскерлерге керектүү килки, шпроттор жана ушундай эле кант, un, эң негизги бул жерде керектүүлөрдүн бири бул телефон зарядтагыч, powerbank деп коебуз, жана ошондой эле май, чай. Эгер кааласаңыздар, көңүлүңүздөрдө болсо, балдарга таттууларды кошуп койсоңуздар болот. Себеп дегенде эвакуацияда жүргөн балдар баары бир таттуу жегиси келет экен. Андан сырткары дагы бизде чет жактагы жарандар, алыста жүргөн жарандарыбызга биз реквизиттерди калтырабыз. Ошол жака акчаңыздарды которуп, салымыңыздарды кошсоңуздар болот. Албетте азыркы учурдагы Дарик Ахунбаева Баха көчөсүндөгү Фрунзе торговый центринин жанындабыз. Ушул жерге урматтуу достор, кайсы учурда болбосун 24 саат бою келсеңиздер, бул жак ачык экен. Мындан сырткары өзүңүздөр башка жактан дагы өзүңүздөрдө жанагындай бир мүмкүнчүлүктөр, шартыңыздар болуп аткан жагдайлардан өзүңүздөр товарбы же мындай колдон келген жардамыңыздардын баарын кабыл алганга бул жака биз автоунааларды, ошол жакта кабыл алып аткан жигиттерди койгонбуз. 24 саат бою бүгүнкү күндө ошол жерде
балдар кызмат көрсөтөт. Андыктан барыңыздар ушундай күндө биргеликте ушул кыйын күндөрдөн буюрса чыгып кетели деген ойду билдиргүбүз келип турат. Бар болуңуздар. Алло. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81.